Саламатсыңарбы 8-класстын окуучулары? Бүгүнкү кыргыз тили сабагына даяр болсок, сабагыбызды баштайбыз. Жакшылап отуруп, телефонду колубузга кармап, кулак түрөбүз дагы кенен кеңири түшүнгөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы публицистикалык стилдин колдонулуш чөйрөлөрү, колдонулуш милдеттери, кептин берилиш өзгөчөлүктөрү, колдонулуш тил каражаттары, лексикалык, морфологиялык, синтаксистик. Кашанын ичине алып жазабыз? Лексикалык, морфологиялык, синтаксистик деген сөздөрдү. Биз өтүлгөн теманы кайталайбыз, Кана, ким айтып коет? Кептин канча стилдери бар? Стилдин түрлөрү кайсылар? Алар кантип аталышат? Илимий стил деп эмнени айтабыз? Илимий стилге мүнөздүү тил каражаттары кандай? Илимий стил кайсы жерде, кандай учурда колдонулат? Илимий стилге кандай чыгармалар кирет? Кана, мага кайтарым байланышка чыга бергиле. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы тема боюнча кеңири түшүнүк алуу. Публицистикалык стилдин колдонулуш чөйрөлөрүн, анын лексикалык, морфологиялык, синтаксистик тил каражаттарын үйрөнүү. Публицистикалык стилде кептин берилиш өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү менен аны турмушта колдоно билүү. Балдар, эң алгач биз публицистика деген сөздү түшүнүп алышыбыз керек, Силер буга чейин уктуңар беле? Публицистика деген сөз кандай мааниде айтылат? Ооба, силер уккансыңар. 7-класста өткөнбүз. Публицистика деген сөз биздин кыргыз тилибизге латын сөзүнөн келип которулган. Публикус деген сөзү аны биздин тилге которгондо көпчүлүк, коомдук деген маанини билдирет. Башкача айтканда бул чыгарма элдин кеңири массасына ылайыкталып, коомдук саясий маселелер менен жазылат. Демек, мына ушундай стилдин түрү публицистикалык стил деп аталат экен. Ал эми учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндөгү маалымат берген чыгарманын бир түрү публицистика деп аталат. Публицистикалык стилдин 2 түрү болот. Анын биринчиси басма сөздө орун алган, такталган, калыптанган жазма түрдөгү стил. Ал эми экинчиси ооз-эки кепте колдонулган стил. Ооз-эки кепте колдонулган стилге докладдар, аңгемелер, адвокаттардын, ораторлордун сүйлөгөн сөздөрү кирет. Публицистикалык стилдин жазма түрү да, ооз-эки түрү да маанилүү ролду ойнойт. Бирок публицистикалык стилдин жазма түрүнө караганда ооз-эки түрү элдин массасына бир кыйла жеткиликтүү болот. Публицистикалык чыгармалар бар бизде. Алар төмөнкүлөр деп айтсак болот. Чыңгыз Айтматовдун «Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат», Советбек Байгазиевдин «Иниме кат», Кеңеш Жусуповдун «Ырсабындагы өмүр», Касымалы Баяленовдун «Поин тоңго менин сунушум», анан Түгөлбай Сыдыкбековдун «Табылга» деген чыгармалары бар. Демек, публицистикалык стил газета, журналдарда, радио уктурууларда, телекөрсөтүүлөрдө, өкмөт мекеме жетекчилеринин докладдарында, макала, очерк, мемуардык чыгармаларда жана башка учурларда колдонулат.
Ал эми публицистикалык стилге мүнөздүү тилдик каражаттар 3кө бөлүнөт деп айткам жана. Алар төмөндөгүлөр: лексикалык каражат, морфологиялык тилдик каражат, синтаксистик тилдик каражаттар. Лексикалык каражаттар публицистикалык стилде коомдук саясий техникалык терминдер, абстрактуу маанидеги жалпы сөздөр, аталыштар, неологизмдер лексикалык каражаттар болуп эсептелет. Публицистикалык стиль коомдун, элдин турмушунда колдонулат экен. Турмушта колдонот экенбиз, сот иштеринде колдонулат экен, медицинада колдонулат, ар кандай илимдин тармактарында колдонулат. Акын жазуучулар колдонот экен публицистикалык стилди. Урматтуу менин классым, 26-көнүгүүнү аткарабыз. Ал жерде силерге журналист Мундузбек Тентимишевдин чакан ой толгоосу берилген. Мына ошол ой толгоону окуп чыгасыңар. Окуп чыгып туруп, силер кайрадан ошол ой толгоого карата өзүңөрдүн ой пикириңерди билдирип, экологиялык проблемаларды көтөргөн публицистикалык макала жазып чыгасыңар. Эми ушул убакка чейин силер макала дегенди жазып көргөн эмессиңер. Анда мен силерге макала жөнүндө кеңири түшүнүк берип коеюн. Ошону жакшылап уккула дагы кичинекей кыскача макала жазып мага жөнөтөсүңөр. Макала жөнүндө түшүнүк берип кетейин. Макала деп бул эмне экенин түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Анткени биз буга чейин макала жазып көрө элекпиз да. Анда макала деген бул күндөлүк турмушубузда болуп жаткан коомдук саясий, маданий фактылардан алынып, газета, журналдар, радио, телевидение, дубал газеталары үчүн жазылган чакан чыгарма болуп эсептелет. Актуалдуу темадагы жана саясий мааниси курч макалаларды жазууга коомчулуктун өкүлдөрү кеңири тартылат. Көпчүлүккө түшүнүктүү тил менен жазылат. Макала темасына, мазмунуна, стилине карата саясий, илимий, публицистикалык болуп 3кө бөлүнөт. Түшүндүңөрбү балдар? Түшүнсөңөр тапшырманы аткаргыла.